Саламатсыңар, урматтуу жолдоштор. Биз сенен кайрадан жолугуп, Кыргыз элинин улуттук сыйымы болгон Манас эпосу жөнүндө өзүбүздүн көрсөтүүлөрдү улантабыз. Бул кезге чейин мен Манас эпосу жөнүндө, аны айтуучулар, манасчылар жөнүндө, Манасты ким биринчи изилдей баштаган, ушулар жөнүндө силерге азыр көптөр баян берип, кийин аны Кыргыз элинин дагы өздүгүн, ким экендиги жөнүндө айтып баштадым эле. Белгилүү болгондой, улуу чыгарманы, улуу чыгаан улуттуктарды улуу эл гана жарата алат. Ушул жааттан караганда, ушул тарабынан караганда биздин Кыргыз эли улуу эл деп айтсак болот. Себеби биздин Манас эпосубуз дүйнөдөгү теңдеши жок чыгарма. Мунун далили катары мына өткөн жолу айткан элем, Илиада, Одиссейлерди айтсак, башка Илиан Махабхарата деп, башка ушу Калевала, кайсы дүйнөнүн кайсы элинин эпостарын, башка дастандарын албагын, биздин эпосубуз аларга караганда кеминде 2-3 эсе көп болуп турат. Мунун өзү эле биздин улуу эл экенибизди айгинелеп, далилдеп турат. Ушул себептен дагы мен биздин Манас эпосубуз муундарга айтылып келаткан, ооз эки түрүндө жатталып келген чыгармабыз жоголуп кетпесин, билинбей калбасын деп атайын кара сөз түркө мындан дагы 5 томдуу китеп кылып чыгаргам. Көрүп турасыңар алдымда. Ушуну чыгарып мен кара сөз түрүндө, роман түрүндө жараттым. Себеби өзүңөр түшүнөсүңөр, Манас эпосу өл түрүндө жазылгандыктан аны өздөштүрүш жаш бала үчүн эмес, окуучулар үчүн, чоң кишилер үчүн да аябай татаал. Эми ойлойм, бул китебим кандай жазылды, сапаты кандай, бул жөнүндө силер өзүңөрдүн комментарияларды айтып, лайкты басып, ушу өзүңөрдүн пикирлериңерди айтсаңар, ошого жараша мен дагы тыянак чыгарам деп ойлойм. Мен дагы биздин элибиз жөнүндө дагы бир айта кетет нерсе бар, кейиштүү. Биздин элибиз ушунча улуу чыгарманы жаратып, улуу эл деп жатабыз, бирок ушул күнгө чейин биздин элибиз жанагы бир балекеттен трайбализм деген нерсени кутула албай жүрөт. Түндүк, түштүк болуп бөлүнүшүп. Мына Төбө Ашууга чейинкилердин баары түндүк болуп, Төбө Ашуудан нарысы түштүк деп аталып, ызы-чуу болуп, чабышып жүрүшөт. Мына ошондо түндүк деп биздикилер Чүй-Өрөнүн, Ысык-Көл, Нарын, Талас облустары болуп, калган жагы түштүк болуп, Ош, Жалал Абад, Баткен облустары бири-бирине карама-каршы болуп, айна канча ызычуулар болуп жатат. Эсиңерде болсо керек, мындан бир нече жыл мурда Москвада, Москва шаарынын жанындагы бир шаарларда, Балашыкада, менимче, бир тигүү цехи өрттөнүп кетип, ошол жерде 20-дан ашык биздин кыздарыбыз тирүүлөй өрттөнүп кеткен. Ошондо андан мурда дагы бир аз мурда түштүктө жер көчкүлөр болуп, сел каптап, анда дагы апат болуп, адамдар өлгөн эле. Ошондо биздин ушул жердеги Бишкектеги аттуу баштуу эле белгилүү жогорку окуу жайларда иштеген мугалим аял аябай ушу жөнүндө терс сөздөрдү жазып, аябай ызычуу болгон эмес беле. Происходит естественный отбор деп жазган. Бул табигый түрдө тандоо жүргүзүлүп жатат деп жазат. Бул аял андан мурда да ушундай трайбалисттик мүнөздөгү макалаларды башкарып жазып жүргөндөн кийин белгилүү болуп, анысынан кылмыш иш козголуп, аябай ызычуу болгон эле. Эсиңерде болсо керек.
Ол аял өзі ушул жактан күйдөн экен. Москвада өлгөн кыздардын дээрлик баары түштүктүү кыздар экенин угуп, анан түштүктө болуп жаткан ушундай апаттарды көрүп ышылдыңдап табигый тандоо жүрүп жатат деп жазып. Бул эмне деген түштүктөр кырылып атат, булар жаман. Ошон үчүн булар кырылып жатат. Чала болсун, рас болду буларга дегендей мааниде жазып. Бул туура эмес. Мунун тарыхын, мунун эмне себептен мындай болгондугун айта турган болсок, бул эжеккенин аябай эле надандыгы угуу өтө дайым болот. Себеби санжыраларга ылайык кыргыз эли 3кө бөлүнөт. Биринчиси оң канат, сол канат, ичкиликтер. Оң канаттын балдары бул 30 жылдагы деп коет. Доолонду, Адигине, Тагай, Наалы женин урпактары. Сол канат болсо Саруу, Кутчу, Басты ушул уруулар. А ичкилик деп булар Кыпчактар, Наймандар, Төлөстөр деп ушул башка уруулар. Бул бөлүнүү жөнүндө айтарда мурда дагы санжыраны эстей турган болсок, 30 уулдун балдары толугу Адигине, Тагай, Наалы же баары мындан 500 жыл мурда Сары өзөн чүйдүү жерде Сызыккөл нарында жашап жүрүшкөн. Кийин биздин бабаларыбыз калмактарын ушул жерге келген калмактар менен чабышып жеңилип калгандан кийин качканга туура келет түштүк тарапка. Ошондо качып кетип баратканда булардын атасы Доолон кайтыш болот. Ошо Доолон өлгөн жер ашу азыр Доолондун ашуусу айтылат. Кыргыздар 30 жылдын балдары ашууну ашып өтүп, Тогуз-Тору аркылуу Жалал Абадка чыгышып, ошол жерде отурукташып калышат. Жайында Токтогулда жайлоолошуп, кышты болсо Сузак, Жалал Абадта кышташып жүргөн. Иңилери кичине болгондуктан эл журтту Наалы эже башкарган. Убакыт сааты келип балдар чоңоюшканда адат боюнча бийлик чоңуу, Доолонду чоңуу Адигинеге тийиш керек эле. Бирок Наалы эже андай кылбайт. Ал бийликти Тагайга берүүнү чечет. Экинилер топтоп алып, аларга мындай дейт: эл журтту Тагай башкарсын, а сен Адигине чарбалык ишке тынчсың, сен чарбаны башкар дейт. Ошондо Адигине таарын тапкан экенсиң, элди биле турган адамды деп туруп кетип калган. Ошондон кийин ал таарын өзүнө караштуу урууларды алып, ал жерден Ош тарапка келет дагы, Жалал Абадтын Ош тарапка келип, Ош шаарына келип, ошол жерде кыштап, жайында болсо Алай, Чоң Алай тоолорунда жайланып жүргөн. Арадан дагы бир нече жыл өткөндөн кийин Кытайлар калмактардан толук ойдон Сызыккөлдү бошоткондо кыргыздар кайра мекенине кайтууну чечишет. Ошондо Тагай Адигине агасына кайрылат. Адигине эли журтубуз кошулду, жүрөмү үйгө кайтайлык, эли журтубузга дегенде Адигине болбой коет. Силер мага бийликти бербей койдуңар деп таарынып, ал өзүнүн уруулары менен Ош жергесинде калып кеткен. Тагай болсо бул жакка кайтып келип, ушу кайрадан чүйдүү, Сызыккөлгө нарында жашай баштаган. Ошондон кийин Адигиненин балдары, Наалы эженин балдары жарым жартылайы ушу Ош жергесинде, көпчүлүк Наалы эженин балдары көпчүлүк Ош жергесинде калып кетишип, ал жердеги жергиликтүү ичкиликтер менен, жергиликтүү сол канаттуу балдар Сарууларын, Кушчу, Бастар менен кыз беришип, кыз алышып, ошол жерде отурукташып калган. А бул жактагы Тагайдын балдары болсо, бул жерде калып, бул жакта тиричилигин өткөрүшкөн.
Bu aval bizdin 20-cı kılımga çeyin ulangan. Mına Şabdan Bahatır oruslardan kaçkan 100 jigitти кууп алайга чейин Курманжандатка энебизге барган. Ошондо ал айткан, сиз бизге ушул жигиттерди кайтарып кармап бериңиз, бизге кайтарып бериңиз, болбосо орустар ал жакта бүт миңдеген элдерди бардыктагы кармап алып отурушат, бүт бардык эл өзү кырылып кетет дегенде Курманжандатка энебиз макул болгон. Ал айткан, biz bir atanın, aldarımız bağırız, dolondun, aldarımız 30 oldun. Nambolowuz, on kanatlı, ошондуктан мен өз туғандарымın құрбан болушун жол бере албайм деп туруп, Шабданга толук бойдон 100 жигитти карматып берген. Ошондон кийин ал 100 жигит менен кайтып келгенден падыша өкмөтү Кыргыз жигиттерин дарга аштырган. Ошондон кийин мына бул жердеги элдин көпчүлүгү Шабдан Баатырды чыккынчы деп жаман көргөн ошону. Эмне себептен биздин элибиз ушинтип түндүк, түштүк болуп бөлүнүп кетти. Бул жөнүндө мен силерге биздин кийинки көрсөтүүдө айтып берем. Азыр болсо биз романыбызды окууну улантабыз. Кыргызстар күнөөсүнүн шыдымдуу сөздөрүнө жер жаңылта күлүштү. Ыза болгон даңдың үнүнүн жетишинче бакырып, найза менен качырганда күнөөс аны кагып жиберди. Балбандар нечен жолу найза күрсү менен күркүрөшүп чабышты. Бири-бирин жеңе албай, эңише баштаганда эки кол бүкүрүп бакырып менен алар сүрөй башташты. Эреөл башталганына 2 сааттан ашык убакыт өтүп, балбандар аябай чарчап, күндүн ысыгынан кара терге чөмүлүп, озала чаң болушту. Бул аябай күчтүү неме турбай, ичинен ойлонду күнөөс. Өзү дөөдөй болгон чоң кишиге колдонбосом, жеңип алуу өтө кыйын. Даңда душмандын күчүнө ыраазы болду. Бул Кырмызбайдын келбетине карап, аны оңой жалпайтып коем деген элем. Өз кезегинде ойлонду ал. Бирок айтканымдай болбоду. Алмага караганда бою кичине болгону менен күч жагынан эч кем калбайт экен деп Кытай өтө чымыркана баштады. Бир аз убакыт өткөндөн кийин даңдан эгин таап, аттан жулуп, айлантып келип жерге урганда тийген жери чаң болуп, кызыл жаан кан болуп, күнөөс өлүп таң болду. Кыйын дөөсүн сойдум, кыргызды караң койдум. Шаңдуу кыйкырды ошондо даңдан. Кайраттуусун сойдум, калмагын караң койдум. Атым даңдан, билгин, ажалыңды сагынган адам болсоң, келгин. Кытайлар балбанын айтканына каткырып күлүшүп, кыргыздарды шылгындай башташты. Күнөөстүн өлгөнүн аскерлеринин артында көк шиберлі дөбөгө тигилген кызыл чатырынан эреөлдү карап жүргөн Манас кейиштүү башын чайкап, аябай өкүндү. Калмактардын өкүрүп бакырып шылыңдаганы карачы, ыза болду. Бир балбаныбызды өлтүрүп, бизден мөөрөйдү алдык деп ойлоп жатышса керек. Жок, Кытайлар андай эмес. Ишенген балбанын аркы түбүнө биз жетебиз. Эреөлгө эми кимди чыгарсам экен деп жанында куралчан турган нөкөрлөрүнө ойлоо карады. Бирок ал бул тууралуу чечим кабыл алганга үлгүрбөдү. Себеби аскерлердин арасынан узун бойлуу, кара чачтуу, чымыр денелүү көкчө кыжыңган бойдон Айдаркан деп бакырып, даңданга карай чаап жөнөдү. Баласынын маңдайга чыкканын көрүп, Манастын жанында дөбөзүп турган Айдаркандын үрөйү учту. Балам жаштыгына алып, зөөкөр калмак менен чабышканды ниет кылган окшойт, чыймый чыктан. Мерт боло элегинде аны токтотконго уруксат бер, Баатыр. Анын калмакка алы жетпейт деп ойлойсуң, суроого чыкты Манас. Жок, жетпейт. Анда аны эреөлдөн кайтар, уруксат берди Манас. Айдаркан баласынын артынан токто деп чаап барып, даңданга жеткирбей кармап калды. Көкчө атасынын жоругуна аябай ыза болду. Атама эмне болгон? Жини келди аны. Мен ага жаш баламынбы? Эч кимге ал жетпеген бешерминби?
Атаке, мен эмнеге токтоттум? Нааразы болгон жашыра албай турган атасынан көкчө. Эмнеге ушунча элдин көзүнчө шермендемди чыгардың? Ойбай балам, койгун, жалына баштады баласына айдаткан. Балтыр этиң толо элек, балбан күчүң боло элек. Койгун балам, барба, жолу болгун ага. Ал сени өлтүрүп коет. Күнөштү жайлаган неме сенин башыңды чымчыктын башында жулуп алат. Атасынын сөздөрүнөн кийин көкчө тайшалдай баштады. Атамдын айткандары туура, ымынын түштү. Күнөөс аябай чоң балбан болчу. Аны менен канча жолу алышып, эчтене алган эмесмин. Бул калмак болсо аны аттан жулуп алып, тебетейдей жерге жиберди. Макул анда, атаке, жооп берди көкчө аргасыздан. Бирок мен өлгө чыкпасам, намысыбызды майданда ким коргойт? Мен. Сизби? Таң калды көкчө. Ата, тамашалабаңыз. Сиз картайып калган кишисиз. Калмакка күчүңүз эки дүйнөдө тең жетпейт. Ал жөнүндө эч камсанаба. Балам, мыйыгынан жылмайды айдаткан. Калмакта күч болсо, менде даалай таймаштарды алган тажрыйбам бар. Анын айласын ойтобо турганыма көзүм жеткен үчүн майданга чыгып жатам. Андай болсо айтканыңызга макулмун деп көкчө аскерлерге кайтты. Көк туулгача үстүнө көк чарайына күрөң жаракшын кийген айдаркан кара көк атына камчы салып даңданга чаап жөнөдү. Жаныма кыргыздардын жаштары келгенден коркуп, чалдары чыкканын кара, каткырып күлдү калмак. Сени сол колу менен эле жанчып салам, какпаш жал деп даңдан найзасын айдарканды качырды. Мындайды нешенин көргөн айдаркан четке кагып жибергенде калмактын найзасы жерге сайылып, асабасы жайылды. Күйүү менен даңдан анын найзасын учуна келип сайылды. Мени шылыңдаш кандай экенин көрсөтөйүн Кытай деп ер айдаткан анын күйдөнүнө найза алды. Даңдан ээрде теңсеге түшкөндө казак анын оозуна найза салды. Ал Кытайдын мойнунун баары талкалап Шилиден чыкканда эрдемсинген даңдан ойрон болду. Азаматсың, айдаткан деп кыргыздар кубангандан ач кыйкырык салышканда Кытайлар атактуу балбанын мерт болгонуна заа болушту. Бул эмне деген шумдук, аябай чууланды жер тепкилеген мискара. Кыйын баатырыбызды бутун араң сүйлөп жүргөн кыргыздын чалды жеңип алганы кандай маскарачылык? Кытайдын намысын коргоп өч ала турган эр азаматтар барбы? Же майданга өзүм чыгайынбы деп жаксалды ал. Ханым, мискарага таазын кылы чатырдын жанында турган көдөң балбан. Майданга чыгууңуздун эч зарылчылыгы жок. Айдатканга каршы мен чыгам. Азаматсың баатырым, ыраазы болуп мискара. Өлгө чыгып, кыргыздын сазайын бергин. Жарайт каным деп узун бойлуу, алып дөнөлүү, сары жүзү, букадай далдайган көдөң майданга чаап чыкты. Өлө башталганда баатырлар бири-бирине найза салышты. Казактын соккусун көдөң тоотуп да койбостон майдандын аягына чейин чаап барып, атынын башын кайра бурду. Айдаткан кумсанын ургандан атынан учуп кете жаздап, ээрди арандан зорго кармалып калды. Шайтан алгырткы десе, сөктү ал Кытай. Бул желмоңуз аябай найза менен уруп, тимилип өпкө бооруңду үзө коеюн деди. Атынын башын кайра буруп, айдаткан көдөөндүн ага карата чаап келе жатканын көрдү. Кудай өзүң сактай көр. Эгерде калмак мен азыр сая турган болсо, со калбаймын деп жүрөгү оозуна тыгылган айдаткан коркконунан колуна кайра качты. Ха, кубангандан өкүрө башташты калмактар. Кыргыздын балбаны көдөңдүн бир соккусуна чыдай албай качты. Соканы өлтүр көдөң. Ха. Айдаткандын калмактан жаналы калбай качканын көргөн кыргыздардын баштары жерге шыркыйып, аябай намыстанышты. Бирок жан таттуу болгондуктан эч ким көдөңгө каршы майданга чыкканга жити барбады. Ошондо ак куулаатты минип томогону коюндап майданга мына чыкты бакырым, байжак деп чакырып. Бул кандай кыйынсынып бакырган неме? Өзүнчө ойлонуп көдүм. Асмандагы айды жууп алам деген көдөндөр го. Шашпай тур кыргызым. Азыр сазайыңды берип, үнүңдү биротоло өчүрөм. Алгачкы жеңишин ээлемсинген көдөң душмандын оңой жеңип алуу үмүтүндө ачан чаап келе жаткан Манаска бет алды. Бирок баары ал
ойлогондой болбоду. Манас жеткен жерден көдөң тебетейде учуруп көмө жанчыбыт. Курган калмак душманына найза салганга да үлгүрбөй аттан учуп түшүп тик тартпастан мүлк кетти. Азаматсың Манас, жаша Манас деп кубалган кыргыздар айгайды салышты. Мына урматтуу жолдоштор, биздин көрсөтүүбүз дагы соңуна чыгып баратат. Мына мен силерге көрсөтүүлөрдөн бери айтып жатам. Мен атайын ушу Сагынбай Орозбактын вариантын негизинен мынандай кылып 5 томдуу Манас романын жазганмын. Аны ушу кагаз түрүндө сатып алыш үчүн силер китеп дүкөндөрүнө кайрылсаңар болот, болбосо мага кайрылып мындан сатып алсаңар болот китепти. Ал эми ушул китептин электрондук вариантын жанагы орусча котормосун мен атайын сайт ачканмын, e-posterymanas.com деп. Ошол жерден электрондук варианттарды сатып алсаңар болот. Ал эми эгерде силерде биздин көрсөтүүлөр боюнча кандайдыр бир суроолоруңар болсо, анда ушу YouTube'дун комментарийларына кирип комментарийге суроо бергиле, лайк баскыла, башка досторуңарга, тууган урттарга көрсөтүү жөнүндө айткыла. Бардык аракет кылып биз жапырт болуп Манасты жайылтканга аракет кылайлык. Манастан аянбайлык каалайлык. Ушуну менен көрсөтүүбүз аягына жетти. Дагы көрүшкөнчө саламат болуңар, жакшы калыңар, кош болуңуз.